Мына бул жерде айтып атат. Оңгу жолдо дагы кыргыз эли эч убакта бөлөк элге катылган эмес. Ал эми катылганын сазайын колуна берген деп. Мына ушул оңгу жолдо айтылып атат. Эч убакта кыргыздар агрессиялык саясат жүргүзгөн эмес. Анын наркы дагы, өзүнүн аң сезими дагы, өзүнүн маданияты дагы буга жол берген эмес. А бирок катылып келип жанагындай жырткычтыкты көрсөткөн элдин сазайын колуна берген. Мына бул да бүгүн да актуалдуу. Биз эч бир элге өзүбүздүн дооматыбыз жок. Эч бир элге. Эч бир элди bir basıp alıp ezip жиберели деген максат жок. Мына биздин максат ата-бабаларыбыздан калган жерди сактоо, элди сактоо, ата-бабадан калган наркты сактоо, маданиятты сактоо. Анан мына акырындык менен мына мамлекетибиз кризистик абалдан чыгып келатат буюрса, анан цивилизациянын көч башында бараткан мамлекеттердин катарына кошулуу. Мына жарлыктын өзүнүн аталышы улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, оңгу жол жөнүндө дейт. Мына дүйнөлүк бийиктикке көтөрүлөбүз деген улуу максатты койгон, улуу доктрина, улуу программа болуп атат. Мына ушуга биз жапа тырмак ушуну аткарууга киришишибиз керек. Анан биздин тарыхчылар дагы ушуну ишке ашырууга болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү, илимибизди жумшашыбыз керек.